Нырес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам долбоору 2019 жылдын 29 октябрынан тартып коомдук талкууга коюлат. Бул тууралуу жогорку кеңештин басма сөз кызматы кабарлады. Демилгечилер жогорку кеңештин депутаттары Жээнчороев, Масалиев, Акаев, Никитенко, Бекешев сунуш пикирлерди төмөнкү телефон номерлары аркылуу билдирсеңиздер болот. 0312 63 85 07. Долбоордун толук текст. Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу биринчи берене. Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жарчысы 2011 жыл номер 7-971 статья төмөнкүдө өзгөртүүлөр киргизилсин. 61 берененин экинчи бөлүгүндө биринчи абзасындагы 50 000 эселенген деген сөздөр 50 000 эселенген деген сөздөр 10 000 эселенген деген сөздөргө алмаштырылсын. 64 берененин экинчи бөлүгүнүн биринчи пунктунда, экинчи бөлүгүнүн экинчи абзасында жана үчүнчү бөлүгүнүн биринчи абзасында 9 деген цифра 5 деген цифрага алмаштырылсын. Экинчи берене. Ушул конституциялык мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Ушул конституциялык мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу 2017 жылдын 5 июнундагы номер 96 Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын биринчи беренесинин 30 пункту күчүн жоготту деп таанылсын. Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы өздөрүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул конституциялык мыйзамга ылайыктап келтирсин. Ушул конституциялык мыйзамдан келип чыккан зарыл ченемдик укуктук актыларды кабыл алсын. Кыргыз Республикасынын президенти. Кыргызстан партиясынын лидери жогорку кеңештин депутаты Канат Исаев анын аты аралашкан Токмок шаарында сатылып кеткен китепкана боюнча Үмүт 2020 кыймылы жасаган иликтөөгө байланыштуу кыймылдын жетекчиси Ширин Айтматованы сотко берет. Бул тууралуу ал 28 октябрда Азаттыктын 2-1 эксклюзив маегинде билдирип, ал мээр болуп турганда сатылды делген китепкананын чоо жайы тууралуу айтып берди. Мен Токмок шаарын башкарып турганда биз китепкананы саткан жокпуз. Биз мурунку китепкананы саттык. Мыйзам боюнча китепкананы сатканга тыюу салынган. Ал эми 2008 жылдын 13 мартында чейинки мэр Арзымат Сулайманкуловдун кайрылуусу менен Токмок шаардык кеңеши китепкананы маданий имараттардын тизмесинен чыгарып жатат. Ошол эле токтом менен шаардык кеңеш 2-пункт менен менчиктештирүүгө кете турган имараттарды аныктап, анда мурунку китепкана деп турат. Мен Токмок шаардык кеңешинин токтому чыккандан кийин жарым жылдан соң мэр болуп бардым. Демек, мен китепкананы саткан жокмун. Мурунку китепкананы сатып атам, деди Исаев. Бүгүн 28 октябрда 1-май райондук сотунда Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун баш коргоо чарасы каралды. Соттун чечими менен алардын баш коргоо чарасы 2 айга узартылды. Өмүрбек Текебаев баш коргоо чарасын өзгөртүүнү судьядан өтүндү. Тагыраак ал үй камагында калтыруу чечимин эч жака чыкпоо чечимине өзгөртүүнү суранды. 21 августта жогорку сот Текебаев менен Чотоновго карата чыккан соттук чечимдер жокко чыгарылып, жазгы иш жаңы соттук териштирүү үчүн 1-май райондук сотуна деген чечим чыгарган. 29 августта 1-май райондук соту Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновду үй камагына чыгаруу чечимин чыгарган. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов коррупция боюнча айыпталып 8 жылга эркинен ажыратылган. Буга негиз болгон көрсөтмөнүн ээси Леонид Маевский Орусияда олуттук кылмыш ишине шектелип камакка алынган. 3-майда жогорку сот Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы жагдайлар боюнча кайра карап, үй мүлктү конфискацияга алуудан тышкары өкүмдү өзгөртүүсүз калтырган. Өмүрбек Текебаев 2017 жылы февраль айында Венада ЭККУнун парламенттер ассамблеясынын жыйынында катышып, өлкөгө кайтып келгенде УКМК кызматкерлери тарабынан кармалган. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 28 октябрда Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын төрагасы Улукбек Майриповду кабыл алды деп билдирет президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү. 2019 жылдын 9 айынын аудитордук иш-чараларынын натыйжалары, текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча мамлекеттик финанс каражаттарын калыбына келтирүү иштери тууралуу маалымат угулуп, улуттук аудит системасын жакшыртуу боюнча чаралар талкууланды. Мамлекет башчысы улуттук жана мамлекеттик программаларды натыйжалуу ишке ашыруу максатында конкреттүү объектке байланып аудит өткөрүүдөн алыстап, тематикалык аудиттерди өткөрүүгө
өткөрүүгө өтүү керектигин белгиледи. Ошондой эле социалдык тармакка өзгөчө саламаттыкты сактоо тармагына бөлүнгөн каражаттардын натыйжалуу пайдалануу боюнча көзөмөлдү күчөтүүнүн өзгөчө маанисин баса белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков ошондой эле эсептөө палатасы стратегиялык аудитке өтүп, анын аналитикалык функциялары жана колдонуу ыкмаларынын усулдук жагына басым жасоо менен ишке ашыруу керектигин белгиледи. Эсептөө палатасынын төрагасы Улукбек Марипов берилген тапшырмаларга ылайык ачык айкын иш жүргүзүүнү жогорулатуу боюнча мамлекеттик аудиттин заманбап санарип технологияларын киргизүүдө активдүү иштер жасалып, аны менен бирге эсептөө палатасынын операциондук иштерин автоматизациялоо, аудиттин дистанциондук ыкмаларына өткөрүүнү, санариптик инфраструктурасынын негизинде калк менен байланыш механизмин киргизүү иштери жүргүзүлүп жатканын белгиледи. Аудитордук ишти жүргүзүүнү эл аралык стандартка өзгөртүү боюнча иштер жүргүзүлүп жатканын билдирди. Ал бюджеттик мекемелерди өлкө аймагындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын негизсиз текшерүүнү азайтуу боюнча укук коргоо органдары менен тыгыз иш алып жүргүзүлүп жаткандыгын кошумчалады. Натыйжада негизсиз текшерүүлөр кыйла төмөндөгөн. Улукбек Марипов ошондой эле эсептөө палатасында өз түзүмүн таза эмес кызматкерлерди аныктап, алардан тазалануу боюнча системалуу иш жүргүзүлүп жатканын белгиледи. Бул тууралуу айрым эксперттер ой бөлүшүүдө. Алардын айтымында 30 жылга чукул карт тарыхы бар КСДП 2020 боло турган парламенттик шайлоого азыркы курамда барса, анда шансы жок. Себеби партиянын экиге бөлүнгөнү, жүрүп жаткан сот процесстери, финансылык абал жана дагы бир катар маселелер бар. Кыскасы, бул саясий партиянын келечеги бүдөмүк. Кырдаалды оңдош үчүн ребрендинг жана көп башка кадамдарды жасоо керек. Азыр саясий аренада өлкөнүн бардык деңгээлдериндеги мыйзам чыгаруучу органдарга шайлангысы келген көп жаштар пайда болду. Алардын максаттары таптакыр башка. Азыр парламентке 80% жаңы жаш адамдар келиши керек. Эң жок дегенде буга чейин жогорку кеңеште отурбаган кишилер келиши зарыл. Бул өтө маанилүү, себеби парламентке бардык регионалдык элиталардын тартылганы кырдаалды турукташтырып, реформаларды баштоого мүмкүндүк берет. Бул ак факт KG. Ашкере байлыкка салык. Төрөбай Зулпукаров мүмкүнчүлүгү бар чиновник жана бизнесмендер көбүрөөк салык төлөшү керек деп сунуштады. Мүмкүнчүлүгү бар чиновник жана бизнесмендер көбүрөөк салык төлөшү керек. Депутат Төрөбай Зулпукаров мындай сунушун жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин 28 октябрда жыйынында айтты. Эл өкүлү бирок мунун жалпы элге тиешеси жок болушу зарыл экенин белгиледи. Ашкере байлыкка салык деген бар. Ошону сиздер күчөтүңүздөр. Мүмкүнчүлүгү бар чиновник жана бизнесмен көбүрөөк салык төлөшү керек. Бирок жалпы элге жайылтылбагандай болушу абзел. Муну эске алыңыздар деп сунуш кылды Зулпукаров. Депутат андан кийин күйүүчү майды чек арадан ташып өтүүдө мыйзамдагы жылчыктардын кесепетинен бюджетке миллиард сомдон ашык акча түшпөй калганын, муну чечүү боюнча кандай аракеттер жүрүп жатканын сурады. Экономика министри Санжар Мукамбетов аталган маселени чечүү үчүн күйүүчү майларды темир жол аркылуу ташуу жана күйүүчү май куйган жайларды автоматташтыруу системасына өткөрүү аракеттери жүрүп жатканын билдирди. Бүгүн 28 августта 1 май райондук сотунда Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун иши каралды. Бүгүнкү отурумда 3 күбө Сайдулла Нышанов, Айсия Сасыкбаева жана Данияр Нарымбаев күбө катары суралып, үчөө тең оң көрсөтмө беришти. Бул тууралуу адвокат Талайкүл Токтакунова билдирди. Анын айтымында Данияр Нарымбаев 2010-жылдын 13 майында Өмүрбек Текебаев Конституциялык кеңешменин отурумунда чогуу болушканын. Аталган кеңешменин төрагасы Текебаев болсо, ал катачылыктын жетекчиси болгонун айтып берген. Эскерте кетсек, 21 августта жогорку сот Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун кылмыш ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайра кароого 1 май райондук сотко жиберген. Иш 29 августта аталган сотто каралып, алардын бөгөт чарасы өзгөртүлүп, үй камагына чыгарылган. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов орусиялык шылуун ишкер учурда түрмөдө отурган Леонид Маевскийден пара алды деген айып тагылып, Атамбаевдин буйругунун негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Башкы прокуратура УКМКга Бишкектеги Ликер арак заводунун мыйзамсыз банкрот болушу боюнча сотко чейинки өндүрүштү жаңылоону тапшырды. Бул тууралуу жарандык активист Мелис Аспеков сот тармакка жарыялады. Ал КСДП фракциясынын депутаты Чынай Турсунбеков рейдерлик жол менен Асыл Инвест банк менен Бишкектеги Ликер арак заводун басып алганын айтып чыккан. Ал эми жогорку кеңештин депутаты Чынай Турсунбеков Говори ТВге бул тууралуу айтып берип, өз дарегине айтылган айыптоолорду четке какты. Анын айтымында Аспеков эмне жөнүндө айтып жатканын өзү жана анын артында тургандар гана билет окшойт. Себеби Бишкектеги Ликер арак заводун кандай себептен улам банкрот болгонун ал билбейт.
Кече 28 октябрда Жогорку Кеңештин комитет жыйынында билим берүүнүн отличниги, спортчу депутат Тазыбек Икрамов маданият маалымат жана туризм министри Азамат Жамангуловго мурду менен барып бертийди. Депутат жасанып таранып келгениңиз эле болбосо, оозуңузга талкан салып алгандай болуп бир маселе көтөрбөйсүз. Жазуучулар союзунун маселесин чечели деп айтпайсыз. Алып барган ишиңиз боюнча маалымат берип кетсеңиз деп сайылды. Короздой кооз кийинге сулуу чымчык министр Азамат Жамангулов маданият тармагында бардык багыттар боюнча иштер жүрүп жатканын айтты. Жазуучулар союзу менен 3-4 жолу жолугуп маселесин уктук. Китептерди чыгаруу, каржылоо боюнча маселелер бар. Өкмөттө да бул маселени талкуулаганбыз. Жакын арада бардык союздарга акча бөлүнөт, ушунун алкагында бул маселе чечилет деп ойлойм деди. Эске сала кетсек, өткөн аптада жалпы жыйында депутат Жанар Акаев Ички иштер министрлигине асылып, УКТ менен күрөш токтоп калганын, каралардын баш көтөргөнүн айтып, министрликке сөмөй кезеген эле. Буга кошумча куюлуштуруп сүйлөгөн депутат Рыскелди Моонбеков жол министри Жанат Бейшеновду Сусамыр Талас Тараз жолунун созулуп жатканы боюнча жарга такап жомокчу атаган эле. Кел элек жатып мектеп фонду боюнча сынга кабылган билим берүү министри Каныбек Исаковдун да абалы анчейин эмес. Саламаттыкты сактоо министрин сындабаган депутат калган жок. Ушунун баары чогулуп келип, өкмөт башчы Абылгазиевке сокко эме эмне? Ал дагы бир эт эмес, чечел эмес бир жан экен. Иштей албаган министрлерди эмне кылат кармап отуруп? Кетирүүчүсүн кетирип, камалчысын каматпайбы? Эркелетип эмне кармап отурат деп факты KG жарыялады.